Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Мына бүгүн кайра биз кыргыз тили сабагын улантуудабыз. Демек, балдар, билесиңер, биз баштакы сабакта кызматчы сөздөрдүн түрлөрүнө карай ажыратканбыз, Демек, кызматчы сөздөрдү өз алдынча биз байламталар, жандооштор, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр деп 4 топко бөлүп алганбыз. Эми балдар, бүгүн биз силер менен байламталардын бөлүнүшүн өтөбүз. Байламталар маанисине карай 6га бөлүнөт, билесиңер аны силер. Анда эмесе биз бүгүн каршылагыч байламта деген теманы өтөбүз. Балдар, каршылагыч, каршылоо дегенде силер кандай түшүнөсүңөр? Же каршылагыч байламта дегенде силерде кандай ой пайда болушу мүмкүн? Анда эмесе өз алдыңарча ойлонууга 10 секунд беремин. Демек, балдар, биз каршылагыч байламта деп татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосунда карама-каршы маанини билдирген байламталарды каршылагыч байламта деп айтабыз. Анда эмесе, балдар, каршылагыч байламталарга кандай сөздөр кириши мүмкүн? Демек, көңүл бурабыз анда. Каршылагыч байламтага бирок, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да, ал эми, ошондо да, ошондой болгону менен жана башка байламталар кирет. Мисалы үчүн, биз төмөндөгү сүйлөмдөргө көңүл буралы дагы бул жерден каршылагыч байламталарды тапканга аракет кылабыз, балдар? Демек, мында бир топ сүйлөмдөр берилген. Ал сүйлөмдөрдү окуйбуз дагы. Атайын бул жерде кызыл белги менен каршылагыч байламталар берилген. Мисалы үчүн карайбыз. Жакшы эле айтайын деди, бирок мындан башка айтаарга сөз таппады. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Нөшөр көчөдө, ошентсе да жолоочу жолун улады. Үчүнчү сүйлөм. Мира жакшы окуйт, ошенткени менен математикадан бир аз аксайт. Жана башкалары. Эми, балдар, бул жерде биринчи сүйлөмдө бирок деп турат байламта, каршылагыч байламта. Экинчи сүйлөмдө ошентсе да деп турат. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө болсо ошенткени менен дейт. Демек, мында бул бирок, ошентсе да, анткени менен деген каршылагыч байламталардан мурун тыныш белгилерине дагы көңүл коесуңар. Демек, бул жерде каршылагыч байламталардан мурун, өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлушун эске алабыз. Дайыма өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлат. Демек, түшүндүк, балдар? Мында татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосунда карама-каршы маанини билдирген байламталарды каршылагыч сүйлөмдөр деп айтабыз. Балдар, эми төмөндөгү сүйлөмдөргө көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул жерден сүйлөмдөрдү окуп чыгып, сүйлөмдөн каршылагыч байламталарды табабыз дагы, андан тыныш белгилерин коебуз. Демек, балдар, силерге бул жерге 2 минутта убакыт берилет. Демек, биринчи сүйлөмгө көңүл буруп койсок. Анын мүнөзү жеңил, ошенткени менен эси бар. Демек, экинчи сүйлөм. Чоң атамдын жашы 80дерге барып калды. Ошентсе да каарылыкка моюн сунай элек. Үчүнчү сүйлөм. Жоламан менден алда канча улуу, бирок мени
баласын ұтпайды. 4-ші сөйлем. Мен соғыштағы ердіктерімді айтып берейін. Силер тыңдап оққыла. Андан кейін күн бүркөк себелеп жан жаап турат. Анткени менен жылуу жана башка ушундай сүйлөмдөр. Балдар, мындан силер өз алдыңарча тыныш белгилерин койгула дагы. Андан кийин байламталарды астын сызып коебуз, Кийинки көнүгүүгө өтөбүз, балдар. Эми балдар, бул көнүгүүдө балдар мында бир канча сүйлөмдөр берилген. Бул сүйлөмдөрдөн силер каршылагыч байламталарды коюп, көчүрүп жазабыз. Демек, биринчи сүйлөмдө Акай мерген баласын эркелете баштады. Өзүнүн капалыгын билдирген жок. Демек, бул жерге кайсы каршылагыч байламтаны койсок, сүйлөмүбүз дал келет деп ойлойсуңар. Демек, мында биз азыр эмнеде кайталадык, Мында бир канча байламталарды айттык. Ал эми, бирок, ошентсе да, ошенткени менен жана башка. Демек, кайсыны койсок туура келет деп ойлойсуңар. Демек, өз алдыбызча иштейбиз дагы. Баарына каршылагыч байламталарды коюп, көчүрүп жазып, андан кийин каршылагыч байламталардын баарын коюп жазып, андан кийин мындагы тыныш белгилерине дагы көңүл коюп коесуңар. Көңүл бурабыз. Демек, балдар, бүгүнкү сабакты байламталардын бөлүнүшүнөн өттүк. Мында байламталардын бөлүнүшүнөн каршылагыч байламтасын өттүк. Силер каршылагыч байламтаны каршылагыч байламталар боюнча дагы бир аз маалымат алдыңар деген ойдомун. Демек, бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.